12 февраль жекшембе президент Садыр Жапаров 1-айым Айгүл Жапарова менен Манас аба майданында. Алдыда маанилүү күндөр күтүп турат. Себеби президент Садыр Жапаров Европага алгачкы сапарын Венгриядан баштады. Ал арада Будапешттин аба майданында Ардак Карол тизилип, Садыр Жапаровду тосуп алууга даярданууда. Маанилүү коноктон венгр аскерлери сүрдөштү көрүнөт. Муналардын көзү билгизип койду. Ошентип Садыр Жапаров 1-айымды колунан бекем кармап, Будапешттин астанасын аттады. Венгриянын Будапешт шаары аба ырайы 4 градуска жылуу. Ференце Листе атындагы эл аралык аэропортко Кыргызстандын номер 1 борту келип конду. Будапешт шаары бул күндөргө укмуштуудай даярдык көргөн. Кыргыз желеги баш каланын көчөлөрүн гана эмес, Дунай дарыясындагы көпүрөлөргө көрк кошот. Венгриянын аба ырайдагы жан чачыл келет, бирок бүгүн Будапешт шаарында президент Садыр Жапаровдун иш сапарына карата аба ырайдагы мыкты болуп тургандай. Бул күнү Будапешттин Лайоша Кашут аянты өзгөчө шанга бөлүндү. Атчан десек жаңылышабыз, аргымак минген гусарлар көңүлдү бурбай койбос. Расмий Венгрия бул иш-чарага атайын кошумча котормочу катары түрколог, профессор, Манасты венгр тилине которгон адамды Астанадан чакырткан. Эң кызыгы, ал кыргыздын күйөө баласы болуп чыкты. Окумуштуу адаммын. Манасты котордум, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын котордум. Венгр тилине которгонсузбу? Венгр кыргызчадан венгр тилине. Кыргыз тилинен венгр тилине которгонсуз. Бүгүнкү иш-чарага сиз котормочу катары келдиңиз. Ооба, мен премьер-министр. Азыр Астанада профессор болуп иштейм. Назарбаев атындагы университетте профессор болуп иштейм. Түрк таануу боюнча сабак берем. Атайын ушул жолугушууга атайын Астанадан чакырып алган. Президент Садыр Жапаровду тосуп алуу дал ушундай атчандардын коштоосунда башталды. Өлкө башчыны Венгриянын тарыхындагы жогорку кызматты ээлеген алгачкы канайым Каталин Новак жылуу тосуп алды. Жогорку деңгээлде уюштурулган расмий салтанат жыйынтыкталганы президент Садыр Жапаров баштаган кыргыз делегациясы Венгриянын баатырларынын эстелигине бет алышты. Аскердик оркестрдин коштоосу менен мемориалдык тактага гүл чамбар коюлду. Президент Садыр Жапаров баш ийип венгр баатырларына таазим кылды. Алдыда Кыргызстан менен Венгриянын президенттери маанилүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт. Бұл аракет эки мамлекеттин кызматташуусун бекемдөөгө өбөлгө болоору бышык. Эки тараптуу сүйлөшүү Венгриянын президентинин резиденциясында мерченделген. Шандор, бул анча чоң эмес, бирок өтө маанилүү сарай катары белгилүү. Себеби дегенде бул жер азыр президенттин резиденциясы катары саналат. Классизм стилинде салынган бул сарайды убагында граф Шандордун буйругу менен салынган. Бүгүнкү күндө бул сарай президент Садыр Жапаровду тосуп алды. Эки мамлекеттин лидерлери тар жана кенен курамда пикир алышууга жөнөдү. Бул учурда Кыргыз-Венгр алакасы кайсыл тармактарда илгерилип, жемишин берет болду экен деген суроого кызыккан журналисттер президент Садыр Жапаров менен Каталин Новакты чыдамсыздык менен күтүп жатышты. Кыргызстан менен Венгриянын президенттери орток пикирге бат келди көрүнөт. Журналисттерди көпкө күттүрбөй маалымат берүүгө өтүштү. Урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, айымдар жана мырзалар. Эң оолу мага жана Кыргыз делегациясынын мүчөлөрүнө көрсөтүлгөн меймандос жана жылуу кабыл алгандыгы үчүн Венгриянын президенти Каталин Новак айымга боордош венгер элине терең ыраазычылык билдиремин. Az, hogy Szadir Zsaparov elnök úr Magyarországot választotta első Эки өлкө лидери стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө жана аны өнүктүрүү жөнүндө биргелешкен декларацияга кол койду. Жалпысынан тараптар 6 документке кол коюшту. Анын бири санарип тармагында жетишилди.
Алардын архивинде эмне илгерки документтер калган, бизден, например, эмне аларда биздин историябызга кызыгып, буларда дагы жете таанып билген салт бар экен да, ошолорду эметели деген ушундай бир меморандумга кол койдук, соглашенияга. Ошо жөнүндө болду биздин министрлик ортосунда. Андан тышкары булардан эми современный сохранность, архивных данных деген бар. Ошолорду биз силерге үйрөтүп көрсөтөлү. Европада биз баягы силерге боордошпуз дегендей кылып ушундай мамиледи кылышып атышат да, бул аябай жакшы деп ойлойм. Президент Садыр Жапаровдун расмий сапары белгилүү скульптор, архитектор жана декоратор Ласло Месароштун неберелери жолугушууга мүмкүнчүлүк берди. Себеби бул инсандын Кыргызстан үчүн жасаган эмгеги опол тоодой. Төмөндөгү архитектуралык жасалга мындагы кооздук Бишкек шаардык темир жол бекетине көрк берет. Бул кооздукту оймо чиймелерди убагында венгриялык скульптор, архитектор Ласло Месарош жасап кеткен. Ошондон бери бул архитектуралык жасалганы Бишкек шаардык бекети эч жерин өзгөртпөй сактап келет. Ласло Месароштун Борбор каладагы эң олуттуу эмгектеринин бири бул президент Садыр Жапаров, премьер-министр отурган өкмөт үйү. Ооба, дал ушул имараттын архитектурасы, скульптуралык искусствосу Ласло Месарошко таандык. Белгилүү архитектордун Кыргызстанда жасаган эмгеги жогору бааланаары бышык. Өлкө башчынын неберелери менен жолугушуп, Ласло Месароштун жубайы Фильма Ковачтын 2 үй бүлөлүк сүрөтүн жана Ласло Месароштун 7 сүрөтүн, алардын арасында 20-кылымдын башында Будапештте жана Италияда тартылган бала кезиндеги, ошондой эле Фрунзеде бой жеткен кезде тартылган сүрөттөрүн өзү тапшырды. Мындан тышкары, Фильма Ковачтын өлгөндүгү тууралуу күбөлүгү табылган. Бул материалдар президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде табылганын белгилейли. Айта кетели, Венгрияда башкаруу формасы парламенттик. Учурда бул мамлекеттин улуттук жыйынынын, же мындайча айтканда парламентинин төрагасы Ласло Кёвер. Венгрия парламентинин алдына президент Жапаровдун кортежи келип токтоду. Азыр болсо эки мамлекет башчыларынын официалдуу жолугушуусу жыйынтыкталган соң президент Жапаровдун Венгрия парламентинин төрагасы менен жолугушуусу күтүлүүдө. Венгриянын парламентинин кооздугун сөз менен айтып жеткирүү мүмкүн эмес. Бул имаратты куруу үчүн 40 миллион кыш пайдаланылса, 40 килограммга жакын алтын дал ушул парламент имаратынын көркүнө көрк кошуп келет. Ал мустактан бери сакталып келген бул имаратты президент Садыр Жапаров дагы көрүп чыкты. Мажарстанда эгер падышалар мурда өтүп кеткен падышалар ошо тажыны башына кийсе, ал эч качан падыша деп эсептебейт. Тааныбаган экен да. Венгриянын парламентинин депутаттары дал ушул залда мыйзам долбоорлорун талкуулап кабыл алышат. Учурда Венгрия парламентинин төрагасы президент Садыр Жапаровду парламент залы менен тааныштырып жатат. Дагы парламент залына тийиштүү болгон тарыхый окуяларды дагы эске салып жаткан убагы. Кыргызстан менен Венгрия достук мамилени гана эмес, боордош өлкө катары ымаланы бекемдөөгө кириптирилген. Садыр Жапаров Ласло Кёвер менен эки тараптуу сүйлөшүүдө билдирди. Себеби Венгрия Европа биримдигинин Кыргызстан менен стратегиялык өнөктөштүк мамилелерин түзгөн биринчи өлкө болгону талашсыз. Венгрия бизге бир тууган өлкө, ошондой эле Венгрия биз менен стратегиялык өнөктөштү түзгөн Европа биримдигинин биринчи өлкөсү. 60% Do you believe that relations... Кыргызча, рұқсат па? Кыргызча, болот. Жоқ, так сөйлем кыргызча. Кыргызча, Кыргыз Мажарстан кызматташтыгы жаңы тепкичке чыкты дегенге сизде оюңуз кандай? Кыргызстан, Мажарстан бир отбасы. Бул жакта кыргыз ишкерлери венгриялык ишкерлер менен жакындан таанышып жатышат. Максат бир, эки тараптуу соода алаканы илгерилетүү. Кыргызстандын экологиялык таза продукциялардын бардыгы Европада. Буларды көрөсүңүз, мынакей таластын төбө бурчагы. Кыргыздын экологиялык жактан таза эти дүйнө жүзү боюнча суроо талапка ээ экени талашсыз. Анын ичинде Венгрия дал ушул багытта кыргыз ишкерлери менен кызматташууга бел байлап жатышат.
Кудай буйруса бүгүн уже контрактка кол коюлуп атабыз. Кудай буйруса бир айдын ичинде биз ойлоп атабыз бул Европага мындай кыргыздын стейктерин тааныталы деп, кыргыздын эттерин. Азыр келип көпчүлүгү келип көрүп алып эле, ой, бул качан алсак болот, канчадан алсак болот деп бардыгы тең сурап атышат. Буйруса кийинки айдан баштап кыргыздын этин Европага таанытабыз. Бул экологиялык жактан таза эт. Кайсыл жактыкы, нарымдыкыбы же таластыкыбы? Бул бүгүнкү күндө бул келген ушу нарым менен көлдүкүн эт алып аткан кардарларыбыз бизге нарымдык менен көлдүкүн бергилечи дейт. Именно нарымдыкын көлдүкүн берсеңер жакшы болот эле, ошол жактагылар алышат да. А так бул жерде бул стейктерде бул чүйдүкү дагы бар. Булар болсо сурап атышат жумасына 20 тонна. Ар бир жумада 20 тоннаны алып кетебиз. Ошол көлөмдү таап бергенге мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Кудайым буйруса мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол эле учурда Венгриянын асыл тукум жылкылары кыргыз ишкерлерин кызыктырбай койгон жок. Жылкыны бул жактан Кыргызстанга алып барасыз. Жаңы аргындаштырып, жаңы аргындаштырып, буга чейин частный порядке иштегенбиз. Азыр эми могу хозяйство менен прямо контракт түзүп, өзүбүздүн хозяйствого түзүп алып баралы деп. Жана алып сатарлардан албай. Кыргыздын улуттук суусундуктары, азыктары океандын ары жагындагы өлкөлөргө чейин тарады. Эми жакын каралыкта Европа мамлекеттериндеги жашаган жарандарды тамшандырышы толук ыктымал. Кадимки эле Кыргызстандын куруту, мына ушулардын бардыгы бүгүнкү бизнес форумунун алкагында көргөзмөдө көргөзүлүп жатат. Булардын бардыгы балким Европанын бардык супермаркеттеринде чыгып калышы мүмкүн. Эгерде сиз Европага келсеңиз, булардын бардыгын ошол жактан таап алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Кыргыздын таза экологиялык мөмө жемиштери, таластын төбө бурчагы, буга кошумча консерваланган азыктар, кала берсе Кыргыздын улуттук кийимдери дал ушул бизнес форумда көргөзүлгөн. Азыр жаңы элдерди үйрөтүп, кургатканды. Анан азыр алып чыгайлы деп атабыз. Европа өлкөлөрүнө өзүбүз сатайлы депчи. Былтыр Сербияга барып өзүбүз сатып бир аз үйрөнгөнбүз. Өз сөзүндө президент Садыр Жапаров жалпы суммасы 26 миллион долларды түзгөн конкреттүү бизнес долбоорлорду ишке ашыруу пландалып жатканын билдирди. Соода экономикалык жана өндүрүштүк инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүүгө жаңы импульс берүү маанилүү. Бул багытта жакынкы жана алыскы рыноктарга органикалык продукциянын экспортун илгерилетүүгө биздин колубузда бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Кыргыз Республикасынын чоң экспорттук дараметине карабастан, биз агроөнөр-жай комплексинде жаңы технологияларды колдонуу боюнча Венгриянын тажрыйбасына кызыктарбыз. Мындан сырткары, Венгрия Европа биримдигинин мүчөсү катары Кыргыз Республикасына ВСП плюс алкагында тарифтик өзгөчө жеңилдиктерди берерин белгилейм. Башкача айтканда, Кыргызстандын продукциясын Венгрияга эч кандай алымдарсыз экспорттоого мүмкүнчүлүк бар. Ушундай мүмкүнчүлүктү бизге Евросоюзу берген. Венгрияда саясатта салмактуу орду бар. Эң жогорку даражадагы инсандын бири бул Виктор Орбан. Ал премьер-министр кызматына 2010 жылы кайра шайланып, ошондон бери туруктуулугу менен өз өлкөсүнүн өнүгүшүнө салым кошуп келүүдө. Будапешт шаары негизи тарыхый шаар болуп эсептелинет. Мындан бир нече кылым мурунку имараттардын бардыгы ошол калыбында сакталган, ал эми айрымдары болсо реконструкциялап, ошол калыбына келтирүү аракетин көрүшүүдө. Мисалы, ушул эле Виктор Орбандын офиси, имараты 1734 жылы салынган экен, ал эми 2018 жыл болсо реконструкциядан өткөрүп, Виктор Орбан бул имаратты мындай айтканда резиденция катары пайдаланат. Президент Садыр Жапаров менен Виктор Орбан эки өлкө ортосундагы соода экономикалык алаканы дагы бекемдөөгө токтолушту. Биз бул визитке Кыргыз Республикасы менен Венгриянын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө жана кеңейтүү мүмкүнчүлүгү катары өзгөчө маани беребиз. Биз сиздерге ушуну айтып атабыз. Европанын ичинде кыргыздардын экинчи ата мекени бар деп. Силер кыргыздар, жалпы кыргыздар Мажарстанда Европадагы экинчи ата мекени деп. Кудайдын тагдыры менен биз Дейет жакты Орто Азиядан бияка чейин көчүп келгенбиз. Кыргызстан Венгрия менен энергетика тармагында кызматташуусу
толық ықтимал. Өлкө башы сапарынын жүрүшүндө энергетика тармагына жабдыктарды чыгарган заводко баш бакты. Чирек болсо. А Казарманский каскадкачы? Казарманга болот. Казарманга. Ички эмелерине же жана дыхаттага чыгап турган башындагы эмес. Сарыжаский. Сарыжаский чоңдау, ал миңдикте. А миңдик, а эмечи диге бизге Верхненаровский каскадкачы? Верхненаровский каскадтын аягында кое берсе болот да. Аягында булар чыгарганды кое берсе болот да. Кое берсе болот. Садыр Жапаров бул заводко жөн эле кыдырып көрүш үчүн келген жок. Президент ишканада чыгарылган энергетика жабдууларын Кыргызстандагы кестерге колдонуу мүмкүнчүлүгүн да караштырды. Чоң кеминде бир запускать этүүбүз керек. Ушуларды совместно. Кымбат, арзанына карабайдычы. Бир проектти запускать этсек, андан кийин видно боюнча. Туурабы? Качествосы немеси баягы. Ооба, Кыргызстандын энергетикалык мүмкүнчүлүгү жогору. Андыктан бул тармакты болушунча илгерилетүү президент Садыр Жапаровдун бирден бир максаты экени анык. Венгриянын бул ишканасынын потенциалына жеринен күбө болгон өлкө башы экономика министрине жеринен тапшырма бергенге жетишти. Министр экономикага Bizde özü hidroenergetikaga потенциалыбыз жогору өлкөбүз. Албетте бул ишканада чыгарылган электр жабдууларынын сапаты мыкты, анткени бул тармакта тажрыйбасы мол. 1878 жылдан бери иштеп келе жаткан Ганус электроникалык заводу бул тармакта 100 жылдан ашуун тажрыйбасы бар. Эми мындан ары Кыргызстан менен дагы кызматташуусун баштайт, себеби дегенде Кыргызстанда чакан ГЭСтер курулуп баштамакчы, көптөгөн курулуп дагы жатат. Мына ошол ГЭСтерге ушундай гидротехникалар дагы ушул жактан жеткирилип турмакчы. Президент Садыр Жапаров Европа сапарын Венгриядан баштаганы жөн жерден эмес. Кыргызстан Венгрия мамлекети менен ынак, достук мамилени бекемдеп, тим болбостон, соода алаканы мындан ары жакшыртууга бел байлашты. Жана декларацияга эки президент кол койду. Бул биздин ошо эки мамлекеттин ортосундагы стратегиялык байланыштын дагы жогорку деңгээлин көргөзүп атат. Анткени биз мындан ары да кандай өнүгүшү, кандай жол менен байланышабыз, экономиканы, инвестицияны кандай өнүктүрөбүз, маданий, гуманитар жакты кандай дагы өнүктүрөбүз деген сөздөр ошол декларациянын ичине кирди. Андан башка дагы жана билим жагынан дагы эки соглашение коюлбаду. Дагы ошо эки жактын студенттерин даярдоо, биздин кадраларды даярдоо боюнча дагы мен ойлоп атам, бул визиттин өзүнүн негизги мааниси биз ошо Европа мамлекеттерине ошо Венгрия аркылуу чыгабыз. Бул Венгрия биздин Кыргызстан менен Европанын ортосундагы биздин чоң көпүрө болуп эсептелет. Өзүңүз көрдүңөр, визит эң жогорку деңгээлде, аябай жылуу атмосферада өттү. Можно сказать, что, в общем-то, все встречи прошли в духе дружбы, искренней дружбы и открытости. Поэтому я думаю, что это очень важно. Бул сапар эң ириде Кыргызстанга Европа мамлекеттерине чыгууга жол ачты. Жакын аралыкта Будапешт, Бишкек түз каттамынын ачылышы бир мисал. Буга кошумча, Кыргыз-Венгер ишкерлери биргелешкен ишканаларды ачып, бир долбоордун үстүнөн иш алып баруусу толук ыктымал. Анткени Кыргызстанда эки тараптуу өнүктүрүү фонду ачылган. Бул деген Кыргызстан менен Венгриянын алакасы бекем экендигин кабарлайт.